окуса болот. Жолдорун билгим келет. Меккеге болобу же Сауд Арабиясындагы башка университеттер болобу өзүнүн бир белгилүү убакытында интернет аркылуу документтерди кабыл алууну ачат. Анан ошол убакытта талап кылган документтерди даярдап тапшырышкан болсо, анан кабыл болуп калса, келип окуй берсе болот. Жылына бир жолубу же эки жолу ачат баардык университеттер. Эми муну интернеттен карап сураштырып турса болот. Кээ бир Россияда бир ушуга көңүл бурган бир сайтпы же кызмат көрсөткөн бир сайт бар. Ошондо жарыялап турган. Мен азыр эсимде жок. Ошо документтер кабыл ала баштады. Бул университет мындай деп кабарлап турар. Керек болсо алар деле кызмат көрсөтөт. Документтерди берсе, тапшырып беребиз деп. Ошолор менен байланышып караштырып, анан аракет кылып тапшырса болот. Чачты хнаадан башка краскага боюса болобу? Же күйгүзсө дарат өтө береби? Валейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Эми мен бул боек менен алек болбогондон кийин боектордун сырын жакшы билбейт экенмин. Эгерде сууну өткөрө турган боек болсо, же боектун баары эле өткөрөбү, мен билбейм да. Эгерде ошентип баягы ушу менен алек болгон адиселер билет да. Деги эле краска аттуу бул сууну өткөрө берет. Же болбосо кээ биреси өткөрөт деген болсо, ошондойлорду пайдаланып колдонсо болот. Анан ошо боеп аткан же болбосо боек менен алек болгондордон сурап тактап алыш керек.